урматтуу жалпы мына куруучулар, тротуар куруп атасыңар, жол куруп атасыңар, мектеп, бала бакча куруп атасыңар, швейный цех, водозабор куруп атасыңар. Бүгүн мен азыр бул жерден курулуш ишти баштай элек компанияларды чыгарып койдум. Алар менен өзүнчө иш алып барабыз. Биз алар проектирование стадияда турат, ошол себептен алат. Силердики баарыңардыкы курулуш иштери жүрүп атат. Сапатка өзгөчө көңүл бурабыз. Бөөдө келип, жумушту сапатсыз жасап, анан эки эсе чыгым болбоңуздар. Убара болосуңар. Эртең мыйзам ченемде да жооп бересиңер. Мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин талабын көрүп атасыңар. Акыркы эле убакытта эми эч кимге жашыруун эмес, 3 шаардын мэри камалды. Бул дагы ушул курулуш иштерине байланыштуу, түздөн-түз. Ошол себептен улам биз силерди да бүгүн чогултуп атабыз. Сапатын, мөөнөтүн жакшылап караңыздар. Эгер бирөөңөр бир жерден бирөөнө кандайдыр бир нерсе обещать этип же бир иш кылып бараткан болсоңор, Кудай сактасын, камаласыңар айтып коеюн. Баарыңарга эскертип айтып атам, түшүнүктүүбү? Шаардын ички жолдорун оңдоо иштери Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасынын негизинде шаардын ички жолдорунун капиталдык оңдоо иштерине Кыргыз Республикасынын президенттик иш башкармалык тарабынан акча каражаттар бөлүнгөн. Ошолор боюнча четинен маалымат бериңиздер. Так, эң биринчиси бул ички тротуарлар, ошолор боюнча биринчисин токтололу. Жалпы Талас шаары боюнча 14 көчөдө тротуар басуу иштери жүрүп атат. Жалпысынан 8 подрядчик иш алып барып атат. Азыр баа жеринен чыгып көзөмөлдөө иштери да жүрүп атат. Көпчүлүгүнүн суроотору да бүткөн, бирок кайда келишимди узартуу боюнча дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Анан тротуар басылып калган жерлер да бар, басып бүткөн. Алар боюнча атайын кемчиликтер боюнча бүт жеринен кыдырып чыктык. Технозорлор менен предписанияларын бергенбиз, аларды оңдотобуз, оңдой турган жерлерин. Келишимдер эмне себептен узар болду? Эми бул жерде көпчүлүгү бар келишимдер биринчи жумга жер түзүлгөн экен. Бул жерде көп себептер бар, анткени ошол эле ошо тротуардын ортосундагы теректерди алышыбыз керек экен, карагайларды жылдырышыбыз керек экен. Азыр бүгүнкү күндө биздин горсетте иштеп атат, жетишпей атат да, баардыгына келишим түзүлгөн атайын горсет менен. Тынбай эле иштеп атат, бирок көп эле жерде карагай жылдырыш керек. Горсет барбы? Талас КСтин жетекчиси. Мере менен долбоор түзгөнбүз Элмок Жумач. Бүгүнкү күндө иш алып баратабыз. Буюрса бүгүнкү күндө 160 апарага долбоор түздүк. Азыркы күндө 40 апараны жылдырып, буюрса ушул айдын аягына чейин толук бүтөбүз. Келишимдер 1-июнга чейин түзүлгөн болсо, бүгүнкү күндө мына задержкабыз эле уже 1 ай болуп. Эмне себептен мындай задержка болуп атат? Изначально эле мына ТЭС менен Талас РЭС менен биргеликте чыгып, обход жасап, исследование кылып туруп, анан бир чечимге келип, бир келишим түзүп туруп, сроктордон кечикпей ишти алып барыш керек эле. Мына бүгүнкү күндө Талас шаарында ушул маселе боюнча наразычылык жаралып атат. Эмне себептен жолдун баарын казып салдыңар, курулуш иши жүрбөй атат, задержка болуп атат, туура эле эл дагы туура эле көйгөйдү көтөрүп атат. Уже иш башталганына мындай айтканда уже 1 жыл болоюн деп калды да. Былтыр башталган туурабы көп участоктарда. Андан бери мына быйыл уже жакында жай бүтөт. Силердин жолуңар дагы деле тротуар бүтпөй атат. Ушул тротуарлар боюнча ар бир немени көчөнү контролго алып протоколго киргизип койгула. Нургазы Чолпонкулович, сиз баштаган комиссия түзүлүп, контролго алынган. Макулбу? Контролго алып иш алып барыңыздар. Мен ошондон бери кыймылдаган жок. Жазында гана столбаларды, телекомдун линияларын жылдырып беришти бизге март или майда. Ошондон кийин иш алып барып атабыз. Уже бордюрлары дайын. Буюрса бир жуманын ичинде толук асфальттар бүтүрөбүз. Аты жөнүңүз ким? Элмек Көчкөнбайұлы. Элмек мырза, мына Рыскулова көчөсү боюнча мен айтайынчы, мына стадионго кирген жолубуз, ошол жерде мына 1 жылдан бери жолдун баарын тегерегин талкалап, кашасын чыгарып коюп жатасыңар да, эч кандай кыймыл жок. Мэрия. Могу Рыскулова көчөсү боюнча качан иш алып барасыңар? Эмнеге мынча, 3 срогуңар качан эле силердики? Срокты узартып атабыз, Элмек Кулаевич. 3 жыл. 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 3 jыл. 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 3
Жок, силер каалагандай сурокту узарта бересиңерби? Эмнеге штрафной санкция көрбөй элесиңер? Рұқсат берсеңіз мен жооп берип коеюн. Бул кубетте курулушка биз эскертүү бергенбиз. Анткени больница мына жакта Улуу больницада көчөдө дагы бир аз мүчөлүштөр бар болчу, ал боюнча эскертүү бергенбиз. Азыр эгер жумуштарды жакын арада алып бара калса, биз анда келишим бир тарапты бузганга туура келет. Анткени жумуштар сапасыз болуп атат. Биз уже акыркы чараларга Технадзор барбы? Сизби надзор? Больничный көчөнү кабыл алдыңыз беле? Жок. Больничный көчөгө чөп өсүп кетти, билесизби? Билем. Тротуарга. Эмне чара көрүп атасыңар? Предписание берилген, ого, срок да берилген. Анан эмне иш жасалгандан бери? Жасайлык. Эмне чөбүн чаап атасыңарбы тротуардын? Кандай болду? Чөп чыгып кетти да. Тынчтыкбекович. Тротуарга салган тротуарга чөп чыгып кетти. барып жеринен көрүнүз чөп чыгып кеткен. Эрмек мырза, эмнеге андай иш алып бардыңар? Эмнеге чөп чыгып кетти тротуарыңарга? Булагына грунт келип атканда, жакшы эле грунт келип аткан, именно бир участок ошондой жерге түшүп калыптыр. Калган Күч органдардын өкүлдөрү барбы бул жерде? Чакырылды эле? Я. Протоколго киргизгиле деп айтса. Комиссия түзүп, бизден оборона отдел барбы? Анне Сыргабекович комиссия түзүп, ушул көчө боюнча күч органдары менен биргеликте иш алып баргыла, текшергиле полностью. Отургула. 1 ай срок. 1 айдын ичинде полностью бүтүрөсүңөр ушу эки көчөнү, түшүнүктүүбү? Угуп атасызбы мени? 1 айдын ичинде бүтүрөсүз. Бүт стандарттарга ылайык кылып. Силер параллельно давайте текшериңиздер. Так, флагман, ЖЧКсы, Манас көчөсү, Мырзалиев көчөсү. Келишим качан түзүлдү эле? Январда. Январда. Срогуңар исполнение качан эле? Срок до конца июня. Я. Июнь. То есть срогуңар келди уже. А эмнеге бүтө элексиңер? Эки ай мурун келип баштаганбыз, ага чейин келип кетип турганбыз. Снустор болбой коетур деп УМСтен айтылды да бизге. Анан эки ай мурун келгенден бери ушу жалаң снос менен жүрүп атабыз да. Столбалар кече жылда, 2 айдан бери жылбай. Манас көчөнүн этегинин эмеге чейин, картошка базарга чейин уже бордюрлар коюп келатабыз. Башка жерлердин баарын эмесин али күнчө жылдыра албай келатабыз да. Үйлөрдү, заборлор бар. Мырзалиевада да ошондой да. Мурдагы күнү атайын редке чыкканбыз, ал жерде бир эки проблемный участкада үй бар экен, ошо эскертүүсүн бердик. Бүгүн эртең техника менен барып чыгып уже бузуп баштайбыз. Жок, эмнеге сөзсүз биз жыйын өткөзүп, элдин баарын наразычылыгын айтып, бүт Кыргызстанга Таластын тротуарлары жаңыргандай анан иш жүрүш керекпи? Эмне түшүнбөй атам, эмне проблема создавать этип атат силерге? Мыйзам чегинде ишиңерди алып бара бергиле да, эмне тоскоолдук жаратып атат? Бузуп баштайбыз. Качан? Эртеңден баштайбыз. Силер азыр эчтеке баштай элексиңерби ошондо? Мырзалиева боюнча мен баштай албай атам. Телекомго 2 айдан бери келип Мырзалиева как раз кече жана интернет булактарына чыккан көчөбү? Эмнеге баштай албай атасыз? ошол кече күнү карагайлары башында эле жылды Оторбай менен эменин Мырзалиеванын бурчундагы магазин буза албай келатышат 2 айдан бери. Андан кийинки көчө жана Бажардын көчөсүнөн өткөндө айерде да үй бар, адагы жолдун жээгинде да. Обочинага отуруп калып атабыз да. Ошол үй да жылбай келатат да. ФСКларды өзү мэрия алып бермек экен, аларды да албай келатат ушул күнгө чейин. Мен 2 айдан бери бошотуп бериле деп Эмнеге элген. албай атасыңар? ФСК эмне ал проблема эмес го? Эмнеге албай атасыңар? Эртең алабыз. Белки магазин боюнча айтылган, кече уже ээси келип, кече бүгүнкү уруксат сурап кеткен. Мен өзүм жакшынакай демонтаж кылып алайын деп, учтар илинген жерин. Белки эки үйдүн бирөөнүн ээси жок болуп атат. Ээси жок болгону менен барып полный бус салганга да кичине биз тараптан туура эмес болуп атат. Бирөөнө болсо эме жер алмашуу боюнча сүйлөшүп атабыз. Айбек Тынчтыкбекович, туура эмес деген маселе болбош керек. Мыйзам ченемдүү иш жүрүш керек. Болду. Туура эмес деген маселе болбош керек. Мыйзам ченемдүү иш алып баргыла. 10 күндүн ичинде толук площадканы даярдап бересиңер, өткөзүп бересиңер. Мына протоколго киргизгиле. 10 күндүн ичинде Мырзалиеванда Манас көчөсүндөгү толук тротуар курула турчу площадканы баардыгын даярдап бересиңер. Силер болсо мына уже сурооңар келип калыптыр. Кимдин күнөөсү бар, мэрияныкыбы же подрядный компанияныкыбы? Эми азыркы силердин айтып аткан сөзүңөр боюнча, бул жерде мэрия силер күнөөдө болуп атасыздар.
туурабы? Значит, договорду карап чыккыла дагы августтун аягына чейин могу көчө бүтүш керек экөө тең. Августтун аягына чейин бүтүш керек. Түшүнүктүүбү? Отуруңуз, рахмат. Дорстрой плюс. Сыдыков Адилет. Базардан бул Жак Сатаевга чейин асфальтка даяр турат. Эгер могу немеден Манас Аксайдан немени алсак сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгер анда кийин пандемия баштаганда баштайбыз. Эгер ал жак менен толук биз обеспечить эте албаса, биз завод азыр курулуп бүтүп калды, бир аз тетиктери жок экен. Ошону азыр университет начальник ушул жайда Бишкекте жүрөт, келсе стартка да даяр турат да алчы. Сиздики азыр асфальт басуу эле кармалып атат, туурабы? Асфальт басуу кармалып. Сроктор качан силер? Биздики негизи декабрда срок болуп 4 айга. Анын ортодон да зимний период болуп, жазында мартта келип кайтып жатты. Ушу Кудай буйрса ушу июлдун аягында бүтөбүз. Июлдун аягында өткөзүп бересиз. Өткөзүп беребиз. Борборду аянтты дагыбы? Борборду аянтты дагы. Кечээки вопрос боюнча, Талай мырза, мына силерди бул Бердике Баатыр көчөсүн кечээ кыдырдык, баштан этек тротуарларды, Айбек мырза. Кечээки мен көргөзгөн нарушениялардын баарын жоюлган, макулбу? Полностью. Мен кайрачылык текшерем айтып коеюн, Бердике Баатыр көчөсүн. Ирригацияны талкалабагыла. Шаар сугарыш керек, арык менен. Ирригация болуш керек. Жанагы бордюрларыңар туура эмес туруп калган. Мен өткөндө сизди чакырып мына прям площадьтен көргөзгөм, түздөгүлө. Ошолордун баардыгын түздөөчү бордюрларыңарды, лотокторуңарды замена кыла турчу бордюрларыңарды уже талкаланып калган. Ошолордун баарын оңдогула. Сурооңардан кечикпегиле. Жетишебиз Кудай. Сурооңардан кечикпегиле. Телекомдон да столбалар кармалып атат. Телеком. Этекте жана биз андай кылдык, Мырзалиевна мындай карай. Кечээ күнү трактор бергенбиз, толук бүтпөй калды. Эмне болду? Алынды? Жок, толук бүтпөй калды. Жетишпей калды. Качан аласыңар? Акшым алып беребиз. Пандемия. Кайсы күнү? Так айтыңыз. 2 жума кетет. Экинчи күнү? Болду, рахмат. Вертекс. Касымалиев Н. Мен представитель. Сизди Оторбай көчөсүндө дагы Оторбаева көчөсүндө Талас сүт деген жери бар. Ал жерде биз күздөн бери заборун албай атат. Бир аз алды, ошол жерде токтоп калды на данный момент. И Оторбаева көчөсүн бир аз токтотуп туруп, бизде эки фирма Нурсан Билдинг параллельно. Шамбетова, Жамангулова, Сарыгулова көчөсүндө азыр жумуш жүрүп атат. Понедельник Кудай буйрса ошо 3 көчөнү асфальт басып бүтүрүп кетебиз. Шамбетов, Сарыгулов, Жамангулов 3 көчөнү понедельник күнү асфальт басасыз. Кудай буйрса. Кийинки жума кыскасы бүтүрөбүз бул 3 көчөнү, буйрса. Оторбай көчөсү сурооңар кайсы убакытка чейин до конца? Негизи 1-июнга чейин болгон, анан кийин продление срока болгон. Анткени бул препятствиялар үчүн мы продлили срок. Анан кийин Оторбаева Кировадан баштап Алынкулова чейин водоканализация өтүш керек экен. Водоканал бизге айтты иштей бергиле деп. Биз иштей берсек, бирок ал жердеги жителдер водоканал өзүнүн жумушун 100% жасап кетсе дагы, кечигип калган жителдер чыгат дагы, мен тротуар салып кеткенден мен центральный канализация киргизмекмин, биякты бузуш керек деп айтат да. Водоканал барбы? Алар Чакырылган эмеспи? Водоканалдыкын кандай кыласыңар? Булар бүтүп кеткенден киргизип чечпей алгандардын атайын астынан теш өтсө боло турган технологиясы бар экен. Водоканал ошону түшүндүрүп берди. Жителдер менен ошо өтүп сүйлөшүүлөр жүрүп атат, чечпей алгандар. Сиз немени жумушуңузду токтотпоңуз, уланта бериңиз. Биздин балдар дагы менин орун басарым да барат. Ал жерден жанакы препятствияны Талас сүт боюнча иш алып баргыла, бошотуш керек. Анан ал жерде бошоткондон кийин башка препятствияңыз жокпу Оторбай көчөсүндө? Оторбаева көчөсүндө бул понедельник, вторник менен горсет менен иштеп атабыз уже, Кудай буйрса полностью столбторду алып берет. Анан кийин параллельно экология менен жилнахоз менен иштеш керек болот. Келерки жума переносдордун баарын бүтүрүп бериңиз. Выходной жумушту атабыз. Келерки жума толук бүтүрүңүз. Уруксат берсеңиз, көчө горсет менен жолуктум. Менде Оторбаева көчөсүндө 2 трансформаторный эмелер бар, трансформатор бар.
ал жанакы 129 договорга кирбей тур столбторуна алыш керек ичи. Анан кийин Жаманкулова көчөсүндө менде трансформатор турат, бир 50 метр да. Ошо 50 метрди мен бүтө албай атам из-за трансформатора. А трансформаторду жылдыра албайбыз, анткени ал частный территорияга кириш керек болот. Да, кандай чечесиң бул маселени? Жеринен барып көрөлү, ошо жердин ээси менен сүйлөшүп коюш керек ичине киргизгенге. Башка место жок болуп турган нерсе. Срочно чечиш керек. Кадырбек байке, срочно чечип, Мирлан Шембекович иштеги могу боюнча макулдук. Все болду, отуруңуздар. Май айында кошуна мамлекеттен өзбектер келип иштеп баштаган, анан онун дагы мыйзам боюнча чыгып кетип, ошолордун азыр Е визасын бүтпөй, ошону күтүп отурабыз. Могу понедельник менен уже Минтруд жооп беребиз дейт. Ачык айтайынбы? Буякта уже менин таласка келгениме 2 жыл болду. Азамат Тарелович. Мен таласка келип иштеп баштаганыма 2 жыл болду. Проект баштаганга 3 жылдан ашты. Килейген губернатор менен мэрдин башын жедиңер. Уя албайсыңар, ишти жүргүзгүлөдө качан акчаңарды кармап отура беребиз. Качан силер мына алган 25 миллионуңардын отчетун бербейсиңерби? Ошол отчет боюнча бүгүнкү күндө жасалган жумуштардын отчету жасалып турат. Окуска өткөрөлү десек, бул мэрияга өтөт, же окуска өтөт, кайерге өтөт белгисиз болуп турат да отчеттун өтүшү азыр. Ушул боюнча мэрия менен бир окус менен чогуу отуруп ошону чечип алат. Ол мен азыр айтып өтөйүнчү. Швейный цех боюнча атыңыз ким? Адлет Мырза. Быйыл сентябрга чейин бүтүшүңүз керексиз. Асфальттын басып, тегерек четтин курчап, ички отделка, сырткы отделкасы менен полностью 2 ай убактыңыз бар. Андан кийин жаман жакшы көрүшпөйбүз айтып коюп. Акчаларды задержка кылбайбыз, биз беребиз. Акча бар. Силерден аяган жерибиз жок. Сапаттуу кылып, жакшынакай бүт мыйзам чегинде эртерээк ишти тапшырдылар. Немеге бүт Кыргызстанга шерменде кылдыңар ушу проект мененчи. Канча деген силердин проекттер башталганда эле коррупциядан башталган да. Азыр туруп да бир нерсени айтасыңар. 2 ай срок ким? Нургашев Макулович, Даниил Сыргабекович комиссию по этому поводу создайте. И надзор жүргүзгүлө постоянно. Түшүнүктүүбү? Сиз комиссиянын төрагасы болосуз, жума сайын барып, ошонун надзорун жүргүзгүлө. Отуруңуз. Стройкомпания Гарант Аллея. Дагы параллельно жумуштар жүрүп атат. Геодезистип алып келип, точкаларды берип, тротуарлар, чекебиздегилерин, четиндегилерин баарын. Анан жана илинген под снос илинген зданиялардын вопросу менен, ушу мэрия менен биргеликте жумушту алып баратабыз. Бул боюнча бир 2 жол жерден чыктык, азыр компост менен зеленпост мүмкүнлүгүндө иштеп жатат. Ошол жерде өздөрүнө керектүү буюмдардын баарына мамандаштары бар, игровой площадкалар бар экен. Биздин мектептин садиктин дагы заборлору болуп атат. Аларды да жылдырыш керек, баарын эле жөнүндө талкуулапсыздар жатат. Эми анан тиги жителдерге болсо бир сыйра эскертүүлөр бердик, 1 жумалык срок менен. Анан азыр булар да геодезисттер келип тура так кылып аныктап атып берсе, ошонун негизинде 1 жума өткөндөн кийин өзү снос баштайбыз. Мына аллеяңар жаңы башталды, Башталганда 1 жума болуп калды. 1 жума болуп калды. Мирлан Шембекович, сиз ушу аллеяга жооптуу болосуз баштан эле. Макулдуу. Баары өзүңүз контролдоп, ошол жерде баардыгын Айбектен Сыдыкбековичке жүктөп койбогула. Жалгыз киши баардыгын делей албайт. Аллея боюнча сиз өзүңүз мына тажрыйбалуу жетекчисиз, ушул боюнча аллея боюнча иш алып барыңыз. Макулдуу. Ошол камхозду, зеленхозду баардыгын организовать этип, чыгып, алчуларын алып, эртерээк подрядчикке жардам бериш керек. Мага ушул Сусамыр Талас боюнча түшүндүрүп бергилечи. Эмне себептен бизде курулуш иштери кармалып атат, кечеңде атат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев Талас областына болгон иш сапарында 2 жолу, бир эмес 2 жолу элдин алдында убада берген. 2 жылдын ичинде бүтүрөбүз. Мына 1-чи жылдын жарымы өттү уже. Эч кандай эчтеке кыймылдай эле. Себеби эмнеде, ошону айтып бергилечи? Себеби булардыкы баягы биринчи келишимдин шарттары боюнча бийликке койгулар авансовый платежун алыш керек. Авансовый платеж колдоруна тийгенден анан 2 ай мобилизацияга берилет. Бирок булар аны күткөн жок, мобилизациясын жасашты. Лагерден уже бүтүп калды. Техникалар дагы уже биринчи партиясы келди, азыр 7 техника келди. Бүгүндөн баштап уже насыпты баштадык. Бүгүн боюнча. Буга чейин 4 километрде жанагы черноземдордо, жолдун жээгиндеги откостогу, кеңейчү жерлердеги
растительный слойдун 4 километрин тазалап бүтүшкөн. Аксакал авансының қаншасын алышты эле? Жарымын алышты. 19 майда жарымын алышты. Сиз министрлик тараптан коюлган надзорсуздук, сиз ана адвокат болбоңуз, талап коюңуз. 7 техника эмес, бул 93 километр. Аякта 70 техника иштесе аздык кылат да. Анан 7 техника келди деген бул эми кеп эмес да. Жаңы башталды деген, потому что таможняда проблемалар болуп кармалып калышты. Өкүлдөр айтыңыздарчы, эмне себептен кармалып атат? Саламатсызбы? Бул Шанси конструкшн инженер групптун главный инженери мистер Нью Хайтал. Анан бул жакта себеби жаңы эле Авазбек байке айтып кеткендей, мобилизация менен убакыт өттү. Анан азыркысында уже полностью техникалар киргизилип атат. Иш-чара уже көрүлүп, жумуш жүрүп баштады. Сіздердікі баарыңардыкы курулуш иштери жүрүп атат. Сапатка өзгөчө көңүл бурабыз. Бөөдө келип жумушту сапатсыз жасап анан 2 эсе чыгым болбоңуздар.